Molar mashhurdi. Molar urardi mana. Pastayani mana shu yerda odam quvishadi bor mahallada. 100 kelish kerak. Seni bana bak sen. Voy 100 kelish kerak shu yerda. Bak kızı gitsin. Voy to'xtash, voy. Yo qayda edi to'xtab turinglar. Yo qarab yurmaysizlar. Mahallaning ichida 100 yurish kerak. Mana olar, mana. Voy seni. Özler olarak. Boring doraringlar. Ош облусунун Ноокат районундагы баланы сүзүп алган жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери боюнча кызматтык иликтөө иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу облустук ЧКБнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда бүгүн 16 ноябрда Ноокат районундагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери Шаназаров көчөсүндө эреже бузган унаанын артынан бара жатып жолго чуркап чыга калган 2019-жылы туулган баланы сүзүп алышкан. Натыйжада бала жеңил жаракат алган. Учурда анын абалы жакшы. Ал эми жол тескөөчүлөрүнүн ишмердүүлүгү боюнча кызматтык иликтөө иштери жүргүзүлөт. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, медкнижка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Ассаламу алейкум. Айтылуу аксыл жердештер. Мен сиздерге бүгүн кайрылып отурганымдын себеби бирөө. Эртең 17 ноябрда Аксы районунда жергиликтүү кеңештерге Кербен шаардык кеңешине шайлоолор болот. Биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясы атында, затында өзгөртпөстөн баягы эле аты менен барат. Баягы эле тутунган позициялары менен, принциптери менен, баалуулуктары менен барат. Кыргыз Республикасынын бардык жеринде шайлоо болуп аткандыгына карабастан, биз жападан жалгыз Кербен шаардык кеңешине гана катышып отурабыз. Эмне үчүн? Анын себеби ошол Кербен шаарында буга чейинки иштеп келген, сиздердин ишенимиңиздерге ээ болгон биздин азаматтарыбыз түп тандаган жолунан тайбастан, айткан сөзүнөн кайтпастан түз бараткандыгынын натыйжасында өздөрү уюшулуп, төмөн жактан демилге көтөрүп, биз дале да болсо көздөгөн максатыбызга жете элекпиз, чындыкты, адилеттикти, акыйкаттыкты орното элекпиз. Элибиздин татыктуу жашоосуна салымыбызды жеткиликтүү деңгээлде кошо элекпиз. Дагы да аткарар ишибиз көп деген максатта баратышат. Урматтуу тарыхты канча жолу калчап, кыргыз тарыхын жасап келген аксылык жердештерим, мен сиздерге кайрылып отурам. Ушул бүтүн Кыргызстан саясий партиясын дагы бир жолу колдоп койсоңуздар, буюрса, биз эч качан сиздин эл карап жүргөн жүзүңүздөрдү жер каратпастан, ниетиңиздерди актап, биздин максатка чогуу жетүүгө аракет кылалы. Өзүңүздөр билесиздер, бүтүн Кыргызстан саясий партиясы тандаган жолунан тайбаган, айткан сөзүнөн кайтпаган, максаты түз, ниети таза, мыйзамдуулук жана ыймандуулук деп гана жүргөн партия. Жеңиштерге бирге жетели, анын жемишин, жакшылыктарын жараткан Аллах биз менен чогуу көрсөтсүн, жараткан бизге жар болсун. Бар болуңуздар. $4500 чогулду. Буюрса да $35500 калды. Кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө ушул кызга эхсан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20 ноябрь 2024 жылга сөзсүз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтам. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сен эми багың дагы бир жолу кайталап айтып берсең, 0554 00 70 84 эмбанк номерим. Махаббат Б деп чыгат. Урматтуу эл журт, жардам берип коңуздарчы, кыйналып. Сураныч, Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыр карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле
каражат которуп кеткендер болсо деле бир 100 000 адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосо, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сумма болсо, аны сөзсүз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөзсүз түрдө барып, терминалга барып, серикпестен туруп ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар махабаттын салмагы 43 килограммга жетиптир, арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды колдон келген жардамды берип сактап калайлы. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Эми анткени булар коррупционерлер да. Өзүңдүн позицияңан танба, Темирлан. Баары жакшы. Танбайбыз. Баары жакшы. Аллах бар. Булар Кудай өзүн Аллах сезип алышты. Булар өзүн президент. ГКМБнын төрагасы эмес, булар өзүн Кудай сезип калды. Жаным. Элдин баарынан демейм, бирок мына октябрда биздин партияга 50 000 киши добуш берди да. Бир сомубуз жок. Ошо 50 000 кишинин атынан мен жок дегенге сүйлөгөн укугум бар. Анткени бир ай мурун бул тастыкталып берилди. Сенин партияң СДПК партия. Экинчиден мына Сенин партияң кузгундардын партиясы. Сенин партияң кыргыздын тагдырына чычкан партия. Эгерде сен билбесең. жок, сен пытаются написать, что здесь собрались антироссийские силы. Здесь Жер-жерлерге идентификациялык аппараттар жеткирилген. Ал шайлоого келген жаранга бюллетенди дароо чыгарып берет. Бул үчүн адистерде атайын даярдыктан өттү. Биякта баары бар. Атайын ичинде кагаздар менен болот. Баары бияктан чыгарып берет. Ошо бияка паспорту келет. Паспорт менен эле. Паспорт жок болсо түндүктөн через QR-код менен чыгарып беребиз. У меня на избирательном участке в окончательном списке 2138 избирателей. Биздин добушканада 2138 шайлоо чыгатталган. Бул үчүн 3 идентификациялык аппарат алып келинди. Бюллетендер мурдагыдай учкун баспаканасынан алынган жок. Бюллетен жараксыз болуп калса, ал добуш катары эсептелбей калчу. Бул рет мындай учурда дагы бирди чыгарып берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Жараксыз деп табылган бюллетенди электрондук үкөк кабыл албайт. Мындай аппараттар КМШ өлкөлөрүнүн ичинде шайлоодо алгачкы жолу колдонулууда. Бул жолку саясий өнөктүктүн өзгөчөлүктөрү эл аралык байкоочуларга тааныштырылды. Шайлоонун алдында санап, шайлоодон кийин добуш бергенден кийин кайра санап келбей калгандардыкын баягы четин кесип, мындай айтканда макулатурага кетчү. Азыр болсо канча шайлоочу келсе, ошончо бюллетен болот, чыгат ошол жерден. Бир айылдык кеңеште 3 округ болуп калышы мүмкүн да. Ошол 3 округдун бюллетендери 3 башка болот. Анткени ошол жердеги талапкерлердин эле фамилиялары чыгат да. Партиялардык болсо ар бир шаардык өзүнчө. Бир шаар, бир округ. Ал жерде да ошондой өзүнүкү чыгып берет да, ар бирөөнүк. Ошол боюнча айтып беребиз. Бул эми бул чөлкөмдө биздин кошуна мамлекеттерде, СНГ мамлекеттеринде биринчи рет киргизилип аткан жаңылык десек болот. Пробныйларын көргөнбүз. Анан биринчи жолу болуп атат. Эми анын жыйынтыгы менен көрөбүз. Эми бизди коюп берип аткан компания дагы ишендирип атат. Мүчүлүштүктөр болбойт деп. Чет элдик ишмерлер тарабынан буга чейин президенттик жана парламенттик шайлоого байкоо салынчу. Эми жергиликтүү кеңешке добуш берүүдө эл аралык коомчулуктун көзөмөлүндө болот. Бул үчүн 10 өлкөдөн 51 байкоочу келди. Siyasi parti temsilcileriyle
Gerek Yüksek Seçim Kurulu. Буга чейин саясий партиялардын лидерлери менен жолуктук. Бүгүн шайлоону өткөрүүдө колдонуп жаткан технологиялар менен тааныштык. Заманбап жабдууларды колдонуу боюнча Кыргызстанда жетиштүү тажрыйба бар экен. Түрк тилдүү мамлекеттердин ичинен электрондук эсептөөчү урна Кыргызстанда гана бар. Ошентсе да ар кандай күмөн саноолор болбошу үчүн добуштар кайра саналат. Биз Кыргызстандагы заманбап технологияны башка мамлекеттерге да сунуштайлы деп жатабыз. 17 ноябрга белгиленген саясий өнөктүк 33 шаардык жана 231 айылдык кеңеш үчүн өтөт. 4 миллиондон ашык добуш берүүгө укугу бар жаран катталган. Ички миграция шайлоого катышкандардын санын азайтып жатканы айтылып келет. Мындан улам аралыктан добуш берүүгө мүмкүнчүлүк ачылган. Бирок ал үчүн 9 миңдей гана жаран арыз берди. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.